Бүгүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, көрүнүктүү публицист, айтылуу журналист жана жазуучу Баратбай Аракеевдин көз жумганына 1 жыл болду. Ал былтыр 2022 жылдын дал ушул күнү 11 апрелде 72 жашында дүйнө салды. Баратбай Аракеев 1950 жылы 5 июнда Жети Өгүз районунун Жонбулак айылында төрөлгөн. Аталган Жонбулак, Кабак жана Каракол шаарындагы номер 5 мектепте окуп, Кызыл Дыйкан орто мектебин бүтүргөн. Мектепти аяктап Жети Өгүз районунун Дружба колхозунда чарба жумуштарында иштеп, андан соң советтик армиянын катарына чакырылып, аскерде 2 жыл кызмат өтүп келгенден кийин Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетине өтүп, 1980 жылы бүтүргөн. Ошол студент кезинде эле мугалимдердин, студенттердин арасында жогорку кадыр баркка ээ болуп, коомдук иштерге активдүү аралашып, окуудагы мыктык жетишкендиги үчүн Лениндик, Карл Маркстык стипендияларды алып, окууну артыкчылык менен бүтүрүп, кызыл дипломго ээ болгон. Жогорку окуу жайын аяктаган соң Илимдер академиясынын философия институтунда академик Алтымашбаевдин жетекчилигинде аспиранттыкка алынат. Ошол учурда Ташкент шаарына кандидаттык диссертациясына байланыштуу илимий командировкага жиберилип, ошол жерден алгачкы чыгармасы Айсалкын аңгемеси жазылат. Мына ошондон кийин илимий жолун чыгармачылыкка алмаштырып, бир катар редакцияларда иштеген. Ленчил жаш, Кыргызстан маданияты, мектеп, адабият басмаларында 1986 жылга чейин эмгектенген. Ошол жылдардан тарта кыргыз журналистикасына аралашып, Кыргыз улуттук телевидениясында иштеп баштаган. Ал башкы телеканалда бат эле көзгө басар журналисттердин катарын толуктап, өз алдынча кадырман карыларым, калемгер, Менчилистен сыяктуу автордук берүүлөрдү көгүлтүр экранга чагылдырып, коомчулуктун сүйүктүү тележурналистине айланган. Катардагы журналисттен өсүп-өнүп олтуруп, КТРКнын ошол кездеги 50 адам эмгектенген адабий драмалык редакциясынын башкы редактору болуп 5 жыл эмгектенет. 1997 жылдан тартып маркум Мелис Ишимкановдун Асаба газетасында саясий баяндамачы болуп иштеп баштайт. Мына ошол гезитте ал Шайлообек Дүйшөев, Түгөлбай Казаков, Алым Токтомушев, Жолдошбек Зарлыкбеков, Султан Жумагулов, Мамат Сабыров, Кубат Оторбаев жана башка белдүү журналисттер менен эмгектенет. Аракеевдин калемине таандык криминал, сүйүү, детектив жанрындагы повесттери да сандан санга жарыяланып, окурмандардын бүйүрүн кызытып, гезиттин салмагын арттырып, тиражын өстүргөн. 2009 жылдан тарта Форум, Эл сөзү, Фабула, Багыт Кежи гезиттеринде иштеп, кыргыз саясатындагы терс көрүнүштөрдү, экономика, коррупция, маданият багытындагы куруч темаларды Абал ушул жана Кадам ушул деген рубрикалар менен көзгө сайгандай жазып келген. Анын жазуу стилиндеги эч кимдикине окшошпогон өзгөчөлүгү, чыркыраган чындыгы али да болсо окурмандардын эсинен чыга элек. Баратбай Аракеевди жазуучу катары тааныткан алгачкы повесттери, аңгемелери Советтер Союзу тараганча эле чыгып баштаган. Ошол кезде Бир бөтөлкө сүт, Эне үмүтү, Айсалкын, Орозбек чыгармалары жарык көргөн. Андан бери Кайрылчу өмүр, Чаңдагы гүл, Мен сага өлүм алып келем, Менин жазым, Түбөлүккө кеткен жол, Боронбайдын көрдүүнө, Периштенин жолу, Кабылан жана башка аталыштагы китептердин автору болду. Аракеевдин калемине таандык Чал күйөө деген аңгемесинин негизинде режиссер Асанкожо Айтекеев Сокур кемпир көрөгөч аттуу фильмин тарткан. Журналистика тармагына сиңген эмгеги үчүн 2011 жылы Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын алып, 2021 жылы даңк медали менен сыйланган. Ысык Көл облусунун ардактуу атуулу болгон. 2 уул, 2 кызды тарбиялап өстүргөн. Баратбай Аракеевге окшогон инсандар сейрек. Чындыгында эле анын чыгармачылыгы да, эне сүтү менен бүткөн кулк мүнөзү да такыр башкача болчу. Ташкындаган таланты чыгармачылыгынан, ар бир жазган аналитикалык макалаларынан көзгө сайгандай көрүнүп турчу. Аракеев кыргыз журналистикасында феномен эле.